Нур телеканалында акыркы кабарлардын жыйынтыкталган топтомун камтыган Нурньюз маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңештин 2 депутатынын диплому жасалма деп табылды. Борбордук шайлоо комиссиясы эми кандай кадамга барат? Атамбаев эми сотко мажбурлоо жолу менен алынып келинет. Экс-президент сот залына алып келбөөнү талап кылып, айнек тосмону тепкиледи. Апрель окуясы Ош облусунда жана Ош шаарында расмий белгиленген жок. Бул көрүнүшкө элдик революциянын катышуучулары нааразычылыгын билдирип чыгышты. 11 болуп атат. 3 саат болуп күткөнмө. Мына 11ден өтүп атат. 3 сааттан бери турадым. 8де келгенбиз биз. Ишкер менен тургундардын талашы эмнеде? Фуркат аймагынын тургундары ташты кайра иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгүнө каршы болушууда. Абы ачык жер мына жер. Мынакей, кийсе түшөт. Полный баштан аяка жарак кетти. Башка үйлөр да ушундай болуп жарак кетти. Ушу качан болду? Бул уже мына быйылкы жылы болду да. Талас шаарында жай тургунду баңгизат сатууга мажбурлады деген шек менен милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Кылмышка шектелип жаткан адам Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн мыйзамсыз миграция жана экстремизм менен күрөшүү бөлүмүндө эмгектенет. Ал шаар тургунун кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, марихуана сатууга мажбурлаган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту менен иш козголуп, шектүүнү колго түшүрүү операциясы жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында капитан кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалды. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитети 2 депутаттын диплому жасалма экени тууралуу материалдарды бергенин билдирди. Анда Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстын депутаты Фарходбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынаарын кабарлады. Жогорку кеңештин сайтындагы маалыматка ылайык, Исмаилов Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетти жана юридикалык академияны аяктаган. Ал эми Алимжанов болсо жогорку билимде алгач Ош мамлекеттик университетинде, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясында алган. Жогорку билими тууралуу документи жасалма деп шек саналгандардын катарына министр, президенттин облустагы өкүлү, 2 мэр баштаган адамдар кошулган. Бул жолку тизмеге жогорку кеңештин 3 депутаты менен 1 гана судья кирген. Бишкектин 1-май райондук соту 8 апрелде октябрь окуяларына байланыштуу ишти карады. Түшкө чейинки жараянда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгынан улам сот отурумунда катыша албасын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылып, айнек тосмону тепкиледи. Мындан улам аны сот залынан алып кетишти. Сот отурумунун түштөн кийинки бөлүгүндө мамлекеттик айыптоочулар процесс кылмышка шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керектигин айтып, өтүнүч келтиришти. Натыйжада судья Атамбаевди мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарды. Кийинки сот процесси 11 апрелге белгиленди. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевке Батукаев иши, Койташ окуялары, Октябрь окуялары боюнча мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо, Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна бөлүнгөн акчадан уурдоо, паспортторду мыйзамсыз жазып берүү өңдө айып коюлган. Апрель окуясы Ош облусунда жана Ош шаарында расмий белгиленген жок. Бул көрүнүшкө элдик революциясынын катышуучулары нааразычылыгын билдирип чыгышты. Алар тарыхый күн өлкөдөгү эң чоң облуста жана 2 борбор аталган Ош шаарында белгиленбей калышын жергиликтүү бийликтин катачылыгы катары сыпатташууда. 30га чукул чогулган Апрель элдик революциясынын катышуучусубуз деп өздөрүн атаган жарандар биздин телеканалга кайрылышкан. Теманы кабарчыбыз улантат. Президенттин Ош облусунун өкүлчүлүгүнүн имаратына чогулгандар Апрель революциясынын катышуучулары. Алар Ош облусунда революциянын белгиленбей калганынан нааразы болушууда. Мындан 12 жыл мурун орун алган окуяны унутта калып бара жатат дешүүдө. Кыргызстандын булуң бурчегинде өтүп жатат бүт майрамдар. Биздин Ош обласында, Ош шаарында вообще бизде салымыбызды көңүлгө албай коюшту. Биздин майрамыбызды кылбай атат да Ош облусу. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүп бериш керек да бизге. Ошон үчүн биз чогулуп, мына губернаторго киреликте отурабыз.
Кече 7 апрель Кыргызстан боюнча эс алуу күнү деп жарыяланган, бирок чогулгандар өлкөнүн башка облусунда бул күн белгиленгендигин жана көтөрүлүштүн эң негизги озуйпасы Ошто болгонун айтышууда. Дагыраак ошол кездеги президент Курманбек Бакиев менен карама-каршы келген окуялар 2 борбор калаада орун алган дешти. Обла акиметтин алдында эл нара басып, бери басып, эч кимге кулак салбай, жанагындай болуп отурган балда анан бир малда ошо Бакиев келет экен деп элдер анан аккуратный болуп, координаторлор сүйлөп, тополоң кылбагыла. Анан ошондо биз аксакалдар өзүбүз чыкканбыз. Мына элдер алыгы бейбаш балдар көбөйүп кетти деп, мына жердеги обла акиметтин зданиясын талкалайт экен. Мына жердеги гүлдөрдү тебелеп ташташкан. Анан ошондо биз аксакалдар өзүбүз демилге менен келип, мына балдарды тартипке чакырайлык. Мына жерде уруш жаңжал кылып тополоң кылышпасын деп отурганыбызда анан тарса-тарс болуп эле анан мына жактан атышма болуп кеткен. Чогулгандардын баары Ош облусунун ар кайсы райондорунан, айыл аймактарынан келгендер. Алар президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун бир канча сааттан бери кабыл албай, кирүүгө макулдук бербей жатканынан нааразы болушууда. Андан сырткары алар Ош шаардык бийлигине дагы капа. Sen айтып атасың, киргенде болбойт, киргизбейм деп атасың, элеген кызматың жок. Эгер булар акыл эстүү болгондо, биз мурунку киргенибизде арыз менен киргенбиз. Ушул иш-чараны не кыласыңар деп. Булар бизди тоготпой койду. Анан мен айттым, сен эли менен иштейсиңби же өзүң жалгыз эле иштейсиңби? Ушул жерде, ушул Ош шаарында, Ош областында эл бар үчүн сен ушул жерде отурасың. Эл болбосо сен не керегиң бар? Элдин көйгөнүн чечем, элдин турмушун оңдойт келдиңби? Же ушеге жолло отуруп эле бекинип отуруп анан кайра бир жакка кетип калган келдиби? Мындай болбойт. Президенттин Ош облусунда өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Мурадыл Тешебаев кечээги күн үчүн каражат бөлүнгөнүн айтты. Бирок расмий белгиленбей калышы жөнүндө эч бир пикир билдирген жок. Мен бул вакыт боюнча эме кылган жокмун, ошо айткан. Жок, сиз уюштуруш дедиңиз. Жок, бу жерде уюштуруш жок, болгон жок, тапшырма болгон жок. Биз акча бөлүнгөн бу жерден. 50 миң акча бөлүнгөн. 7 апрель боюнчачы. Кече эмнеге майрамдалган? Булардын талабы боюнча мен суроом эмес. Бундай эме мен билбейт экен ансынча. Жок, ал ошону айтып атпайбы? 7 апрель күнү эме эч ким куттуктабады, 7 апрель майрамдалбады, белгиленмеди деп. Эмне себептен? Ош шаардык мэриясы 7 апрель элдик революция күнүн расмий белгилебей калышын жогорку бийлик өкүлдөрүнөн майрамды өткөрүү боюнча атайын тапшырма болбогондугун, ошол себептен иш-чара уюштурулбаганын кабарлашууда. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, 2018-жылга чейин акыркы жолу 2019-жылы апрель революциясынын күнү деп азыр кодексте дагы киргизилген, майрам күн катары белгиленип келген. Бирок 20-21-жылы бул күн белгиленген жок. 22-жылы дагы негизи эле бул күн белгилөө боюнча эч кандай тапшырма, указаниялар болгон эмес. Бирок Ош шаарында азыр ошол апрель-март революциясына тиешелүү жарандардан түзүлгөн коомдук 2 уюм бизге буга чейин кайрылган. Ошол 2 уюмдун кайрылуусунун негизинде биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп бергенбиз. Элдик революция күнү мындан 12 жыл мурун Ош шаарында да орун алып, Бакиевдин бийлигине нааразы болгон жарандар борбордук аянтка чогулушкан. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Ош шаарына, Жалал Абад шаарына келип эл менен жолугуш үчүн аракет көрүп, бирок Бакиевдин тарапташтары менен демонстранттардын ортосунда Ош шаарында кагылышуу орун алган. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нурньюс. 1 май райондук сотунун алдында 8 апрелде октябрь окуяларында жабыркагандар, жарадар болгондор жана алардын жакындары митингге чыгышты. Алар ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевди жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жоопко тартылышын талап кылышты. Буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылып, жооп ала албай жатканын айтышты. Нааразычылык акциясына чыккандар дарыланууга муктаж экенин, алган жаратынан улам ишке жарамдуу болбой калганын айтышты.
Кыргызстанда 2020 жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор Бишкекте 5-6 октябрь күндөрү нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ал тоз тополоң менен коштолуп, бир адам мерт болуп, дагы бир нечеси жарадар болгон. Нааразычылык акциялар бийлик алмашуу менен аяктаган. Президент Садыр Жапаров бүгін 8 апрелде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду Кумтөр алтын кенинин макамы боюнча Центара компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү аякташы жана тийиштүү келишимге кол коюлушу менен куттуктады. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташуусунун актуалдуу маселелерин талкуулап, аймактык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алышты. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна эки орто мектепте куруу, ошондой эле Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрын реконструкциялоо маселесин чечкени үчүн өзбек тарапка ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга пландалган иш сапары эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да чыңдоого өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Фуркат аймагындагы Бакинский көчөсүнүн тургундары аталган көчөдө жайгашкан ташты кайра иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирип чыгышты. Алардын айтымына караганда, бул завод сутка бою ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ишкананын айланасында жашаган тургундарга тынчтык бербей келет экен. Незаконно үй салып, 2021 жылы шаардык депутаттардын чечими менен гана сиз узаконить этип алдыңыз, закондоштуруп алдыңыз. Атак архитектура, гос архитектурага берген эмес, бергенге акысы да жок эле. Мындагы бири-бирин мыйзамсыз курулуш жасагансың деп айыптап жаткан жарандар Фуркат айылындагы Бакинский көчөсүнүн тургундары менен ошол көчөдө ташты кайра иштетүүчү заводдун жетекчиси. Анда тургундар ташты кайра иштеткен ишкана алардын үйлөрүнө жакын жайгашкандан улам жумуш кызуу жүргөн учурда тынчтык бербей жатканын айтышат. Бизди түнү күнү мына жерде Өзбекстандагы балдарды алып келип койгон, сутка иштейт. Бизге вообще жашоо бербейт да. А бул иштөө этабына келгенде режимине документациясы 0. Себеби бул цех кылганда мына турган ангарды перепрофилирование кылып туруп, под камнеобрабатывающий цех кылып туруп өзгөртүш керек эле. Ал бунту өзгөрткөн эмес, архитектура уруксат берген эмес азыркы учурда. Окугу баарынан жогору турат. Эми бул жерде жанагындай адам ден соолугуна зыян келтирилген нерселер өтө көп болуп атат да. Мына чаңдар мисалы, мына аялдар айтып атат, кирпириз жусак кадимкидей кирибиз чаң болуп кир болуп калып атат дейт. Айнекти ачып кичине свежий воздух киргизе бели десек, кадимкидей үйдүн ичи чаңга толуп калып атат дейт. Негизинен 15-20 тонналык таштар болот экен. Аны мисалы даңкылап таштаганда, аны кескенде, анын микрочастица чаңдары мына элдердин немесине зыян тийгизип атат. Тургундардын айтымына караганда, бул завод ишмердүүлүгүн эч тынымсыз аткарып, түнкүсүндө уйку бербейт. Ишканада өтө оор салмактагы таштар кесилип, кыркылгандан улам чоң көлөмдөгү таштарды атайын крандар менен көтөрүп жылдырган учурда жерге кулап түшкөн кези да болот экен. Мындан улам заводко жакын жайгашкан турак жайларда жаракалар пайда болуп жатат деп тургундар нааразы. Аркы үйдө ремонт кылган үчүн обой басылып калып билинбей калды. Мына обой ачык жер, мына жер. Мынакей, тийсе түшөт. Полный баштан аяк жарака кетти. Көрдүңүзбү? Башка үйлөр да ушундай болуп жарака кетти. Ушу качан болду? Бул уже мына быйылкы жылы болду да. Жаз келген маалда, кыштан айлары чыккан маалда болду. Эмне айынан болду? Ушул таштардын түшүп кетип, жер титирегендей болот. Ал таштар түшүп кеткенде мына люстралар кыймылдап, бир жолу жаш балдар коркуп ыйлашат. Ушуга көнүп жашапты, анан ошол жашап, же биз жашайлы общий эл, же болбосо булар эме болсун. Экскаваторлар менен аркадагы таштарды сүргөндө аябайында күч келет, үйлөр титирейт. Мыналар мындай болуп плинтустар мен бир сыйра жабыштырган болчумун. Кайра эле мындай ажырап түшүп атат. Мына люстралар кыймылдап, кадимкидей жер титирейт го. Ошондой болот да күндүзүчү. Султанбек Капаровдун үйү бул заводдун жүк ташуучу унаалары таш ташып кирген дарбазага өтө жакын жайгашкан. Ошол эле учурда анын үйү башка кошуналардын үйүнө салыштырмалуу ишканага бир топ жакын жайгашкандан улам эң чоң зыян ага тийип жатканын айтууда. Андыктан Султан мырза бул заводдун башка жакта ишмердүүлүк жүргүзүүсүн же жеңил ишкана катары иш алып баруусун талап кылат. Мына түнкү саат 12:30.
ушинтип түнү менен тынчтык бербейт булар. Мына уже 4-нчү фура чыгып кетип атат. Бул жердегилер 24 саат ушундай ишин жумушун алып барышат. Калган убакта келет, мына жерге машиналарын коюп КамАЗдар таштары менен. Водительдер туралы ал жерге зара кылышып, бүт мындай неме кылышкан. Алардын бүт немелери бар. Эми мына кирип тирешине неме болгондор көрсөңөр болот. Мына тирешине. Мынау хоту болгон. Мынау выходы болгон. Мынау сиз өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жерде яма болгон. Яма, бул жерде яма болгон. Яма. Көрдүңүзбү? Яма мен толтуруп койгом чагыменчи. Бунун монолити бетону. КамАЗдар өткөндө чогуу да бир, чогуу. Бул жилойго, бул турак жайга мындай тура келбейт. Бул ишкананы санепид көзөмөл борбору келип, андагы санитардык нормалардын сакталбай жатканын айтып, эскертүү берип кеткен. Ал эми завод жетекчилиги мындагы тургундардын бул жерлерге турак жай салгандыгы мыйзамсыз болгон дейт. Жерде өндүрүштүк деп алган. Бул киши бул жерге ишкана курам деп алган. Кийин мына былтыр 2021-жылы 18-марттабы үй турак жайга алып алган. Атак ишкана болуш керек эле. Ал эми шаардык мэрия бул жерде жашоочуларга берилген участоктор турак жай куруу багытында эмес, өндүрүштүк ишкана куруу үчүн берилген дейт. Калган жагдайларды сот гана чечип берерин. Бирок аталган көчөнүн жашоочулары тарабынан мэрияга арыз түшпөгөнүн, эгер арыз келсе, жеринен барып маселе менен таанышып келерин билдирди. Сот чечим чыгарат, но логически ойлосоң завод туура. Потому что илгерти союздан бери ал жер производственный база. Эл самовольно барып. Анан ал жерге турак жай салгандан ким рұқсаты? Ким рұқсаты жок алардын. Эч кандай рұқсаты жок. Эртең бизге келет алар. Мыйзамдаштырып бер десе, мен Бишкекке жөнөтөм. Өкмөткө жөнөтөм. Өкмөт чечсе чечпейт, чечпесе чечпейт. Азыр мен пока арыз келе элек аларды. Элдичи арыз келсе бизге общий отделда регистрация болуп мага чыкса, мен анан комиссия түзүп, ошо архитектура, госрегистр, УМС керек болсо бардык службалардан комиссия түзүп, жеринде барып бириктеп чыгып, анан жооп. Аталган завод ишмердүүлүгүн жүргүзгөн имарат 1970-жылдары курулган. Ал эми Осо Травертин строй жоопкерчилиги чектелген коому бул имаратты 2006-жылы сатып алып, 2008-жылдан тарта пластик эшик терезелерин чыгарып иштеген болсо, 2018-жылдан баштап таштык кайра иштетүүчү завод катары иштеп келет. Учурда заводко тиешелүү жалпы 1 гектар жер бар. Ал эми заводдун айланасындагы жеке менчик турак жайлар 2010-жылдан тарта курула баштаган. Рыспай Мажидов, Тимурлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Учурда COVID-19 илдетинин кесепетинен каза болгондордун саны өтө эле азайды. Муну менен катар ооруну жуктургандардагы мурдагыга салыштырмалуу азыраак. Бирок коронавируска кош көңүл карабаш керек экенин адистер эскертишүүдө. Анткени улам убакыт өткөн сайын вирустун мутацияланган штамдары пайда болууда. Алар Кыргызстанга жетпейт дегенге кепилдик жок. Вакцинация жумуштары орозо учурунда эмдөө алуунун жол жобосу кийинки сюжетте. Орозо айынын башталганына 1 жума болду. Бул жолку орозо ар кандай чектөөлөр алынган учурга туш келди. Намаз мечиттерде окулуп, эл чогулуп ооз ачууда. Бул иш-чараларга дарыгерлер ковидке каршы эмдөөдөн өтүп, жамааттык иммунитеттин пайда болгонунда дешет. Бирок акылатчандар вакцинанын 2 жана 3 дозасын дагы сөзсүз алуу керектигин эскертет. Ага ылайык ооз бек маалда же ооз ачкандан кийин эмдөөдөн өтсө болот. Ар бир поликлиникада азыр жазалып атат. Эң биринчиден симптомдор болбош керек. Основной бир оорулары болбосо, хронический өнөкөт оорулары күчөбөсө, вакцинаны алып коюңуздар. Эртең менен алып коюңуздар, анан көбүрөөк эс алып, ошол күнү сууга түшпөй, мындай эс алуу сааттар болуш керек да. Пандемия малына салыштырмалуу илдеттин кесепетинен каза болгондордун жана оору жуктургандардын саны кескин азайды. Бирок бул ковидке кош көңүл карашыбызга негиз болбошу керек экени айтылат. Анткени илдет арабызда дагы эле аралап, толук жеңдик деп айтууга эрте. Ал тургай башка мамлекеттер оорунун очогу катталып, вирус тездик менен тарап жатат. Шанхайда чоң дагы ушундай оорунун очогу катталып, карантин киргизилип. Бул деген оору башка мамлекеттерге да тарашы мүмкүн деген. Өзү жугуштуу оорулар эч качан чек араны билбейт.
оорунун мындай мамлекетке таандыктуулугу жок. Азыр вирустун жаңы мутацияланган штамдары пайда болууда. Дарыгерлердин айтымында алар эмдөөдөн өтпөгөндөргө жугуу коркунучу жогору. Коронавирус инфекциянын мутациялары дагы чыгууда. Ошондуктан баягы канча көп адам саны урса, дүйнө жүзүндө ошончо көп жаңы штам чыгат деген мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан оорунун алдын алуунун эң бир чоң маанилүү жагы бул эмдөө болуп эсептелет. Ошондуктан эмдөөгө чакырат элек. Эмдөө коронавирустан коргонуунун эң жеткиликтүү жана натыйжалуу ыкмасы. Ал инфекция жуктурбоо үчүн же аны жеңилирээк формада өткөрүү үчүн иштелип чыккан. Өнөкөт коштолгон оорулары бар бейтаптар үчүн вакцина алуу өзгөчө маанилүү. Дарыгерлер элди өздөрүн жана жакындарын эмдөөдөн өтүү аркылуу ковидтен коргоого чакырат. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдарали уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Кыргыз бол аталышындагы улуттук долбоор старт алды. Анын алкагында кыргыздын салт сана үрп-адаты боюнча конкурстар уюштурулуп турат. Иш-чаранын негизги багыты унутта калып бараткан жөрөлгөлөрдү эске салуу жана кийинки муунга калтыруу болуп саналат. Темага кабарчыбыз кененирээк токтолот. Кыргыз кийим кийип, ак калпакты башына кийген мырзалар койдун башын мүлжүп киришти. Талап боюнча алар бышкан башты эреже менен бузуп көрсөтүү. Кол түрүнө ишке киришкен жигиттер айтылган убакытка бат эле дайындап коюшту. Жаагын айрып, терисин сыйрып, сөөгүн өз-өзүнчө ажыратышты. Кезип салып даярдайсыздар, андан кийин сиздерге ар бириңиздерге ошол баштын биринчилик үчүн ат салышкан мырзалар эми экинчи талапты аткарышы керек. Дегенибиз мүлжүнгөн башты кантип, кандайча бөлүнгөнүн айтып беришет. Ал тургай устукан катары кимдерге тартыларын да белгилеши зарыл. Ошону менен катар ырым-жырымдарына да токтолушу керек. Бул калган жерин алып майдалап туурап, бир тарелкага салып калганын узатып берет. Ошол моментте башты бөлүп, кулагын кескенде эки кулак, анан эки көзүнө келет, эки көзүнө келгенде көз өшүп жүрөлү деп туруп жакын кыймас адамдарына эки көздү бөлүп берет. Биз ошол учурда конкурска катышып, кезегин күтүп жаткан жигиттердин бирин кепке тарттык. Кыргыз күрөш федерациясынын атынан келген Манас Үсөнов жарышка кокусунан катышып калганын айтып берди. Бул үчүн ал көп деле машыгууларды өткөргөн эмес. Анткени өзүнө болгон ишеними чоң. Бул баш бөлүү боюнча конкурсту агайларым айтты эле, Кыргыз күрөш федерациясынын атынан келип кача турган болдум. Бул жакта кандай бөлүш керек, өз эрежелери менен, өз кандай ыкмалары менен бөлүнөт, ошолорду өзүм дагы бир сыйра кайталап, өзүмө да жакшы болду. Мен ойлойм, эми ар бир кыргыз билиш керек. Мен ушу 20 мүнөт убакыт берилген, 10 мүнөттүн ичинде жетиштим, 10 мүнөт ичинде толук бөлүп аяктадым. Кыргызбол аттуу иш-чарага ар тармактын өкүлдөрү келип катышты. Арасында кыргыздын маданияты менен таанышып жүргөн чет элдик конокторду да байкай алдык. Алар таңыркап карап суктангандарын жашырышкан жок. Кытай эл республикасынан келген бул түгөйлөр эки элдин айырмачылыгын мындайча айтып берди. Бизде негизи башты бөлүү боюнча эрежелер деле жок. Каалагандай кылып буза берсе болот. Ошондой эле устукан катары деле тартылбайт. Жашы карысы дебей жей беришет. Мисалы мага баштын этинен жасалган шорпо жагат. Аябай азыктуу даам катары саналат десем болот. Айтсак, мындай иш-чараны өткөрүү алдында жарандар арасында сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында кыргыздын үрп-адаттары унутта калып бараткандыгы байкалган. Дал ошол себептен практика негизинде ушундай саамалыкты уюштуруу планы келип чыккан. Устукан маданияты, устукан тартуу маданияты өксүп болуп баратат. Тояштарда, Куран окутуу жерлерде ушу кыргыздын мырзаларды баш бузууну, устуканды бөлүштүрүүнү билбей калдаттан. Ошондуктан бизде кыргыз бол деген чоң долбоорду баштадык. Мына ушул долбоордун бир алкагында башты, устуканды туура тартуу маданиятын орто муунга, кичүү муунга жеткирүү максатында ушул долбоор уюшулду. Калыстар тобу үчүн жеңүүчүнү аныктоо кыйынга турду. Анткени башты мүлжүүдө баары өз чеберчилигин көрсөтүшкөн. Жыйынтыгында биринчи жана экинчи орун үчүн 3төн мырза аныкталды. Биринчи Эмилбек, келиңиз. Ден соолук азыркы эң негизгиси бул ден соолук. Жодар Бузумов, Улукай Испеков, Нурньюз, Бишкек.
Кесе келер алық қаварларда Украинаның Краматорск шаарындагы темир жол вокзалында орус күчтөрүнүн ракета соккусунан кеминде 30 киши мерт болуп, 100дөн ашууну жараталды. Кытайда кайрадан COVID-19 күч алды. Сутка ичинде эле 23 миңден ашуун жаңы коронавирус катталган. Ал эми Казакстандын Өскемен шаарында январ айындагы ири нааразычылыктан кийин кармалган 16 киши абакта ачкачылык жарыялады. Ушул жана башка дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен кесиптешим Асылбек Тагайбек уулу таныштырат. Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалында орус күчтөрүнүн ракета соккусунан кеминде 30 киши мерт болуп, 100дөн ашууну жаракат алды. Маалыматка ылайык чабуул 8 апрелде вокзалда шаардагы жайкын тургундарды эвакуациялоо иши жүрүп жаткан учурда болгон. Интернетке жарыяланган видео жана сүрөттөрдөн темир жол бекетинде чемодан жана рюкзактардын арасында ондогон адамдардын өлүгү жаткандыгын көрүүгө болот. Азырынча Орусиянын коргоо министрлиги бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Кытайда кайрадан антирекорд катталды. Сутка ичинде 23 миңден ашуун жаңы коронавирус катталып, алардын көбү симптомсуз болуп жаткандыгын чет элдик басылмалар жазууда. Жугузуп алгандардын көбү Шанхайда катталган. Нөлдүк сабырдуулук стратегиясынын алкагында шаар бийлиги бардык тургундарды кайталап тестөөлөөдөн өткөрө баштаган. Кытайдын эң ири шаарларынын бири Шанхайда коронавирустун жаңы штаммы стелс омикронго чалдыккандар көбөйдү. Эске салсак, Шанхайда карантин 5 апрелде бүтүшү керек болчу, бирок жугузуп алгандар көбөйгөндүгүнө байланыштуу белгисиз мөөнөткө узартылды. Израилдин коопсуздук күчтөрү Тель-Авивде куралдуу кол салуу жасаган террористти жок кылды. Израилдик маалымат каражаттары билдиргендей, бул 28 жаштагы палестиналык Раед Хазем экендиги белгилүү болду. Энергетиктер аны жума күнү эртең менен Яфа аймагынан табышкан. Аны менен полициянын ортосунда атышуу болуп, натыйжада ал аты өлтүрүлгөн. Жаракат алгандар, жоготуулар жок. Буга чейин Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет кол салууга катышкандардын бардыгын табууга убада кылган болчу. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын көпчүлүк мүчөлөрү Орусияны уюмдун адам укуктары боюнча кеңешинен чыгарууга макулдугун берди. 7 апрелде тиешелүү резолюцияны башкы ассамблеяга мүчө 193 мамлекеттин 93-ü колдоду. Орусиядан тышкары Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу 24 өлкө каршы болду. 51 мамлекет добуш берүүдөн карманып калыс калды. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине 47 мамлекет мүчө. Уюмдун сайтындагы маалыматка ылайык, Орусиянын бул кеңештеги мүчөлүгү 2023 жылы аяктамак. Казакстандын Өскемен шаарында январ айындагы ири наразылыктан кийин кармалган 16 киши абакта ачкачылык жарыялады. Адвокаттардын айтымында, алар тергөө амалдарынын кечиңдешине жана өздөрүнүн камакта кармоо мөөнөтүнүн дагы 1 айга узарышына нааразы болуп жатышат. 16 апрелден бери тамактан баш тартып жатышат. Алар жапырт башаламандыктарга катышты деген шек менен кармалган. Алар түзөтүү мекемеси аркылуу Чыгыш Казакстан облусунун прокуроруна арыз жолдошту деп билдирди адвокат Анара Кусайинова. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова таныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн, а мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.